26-сентябрдан 2-октябрга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Аптада үй бүлөлүк мамилелер жакшырып, ортодо болуп көрбөгөндөй ынтымак орнойт. Буга чейин чечилбей келген курч маселелерди эмоциясыз жана тынч чече аласыз. Жаңы таанышкан кой жылдызындагыларга таанышуудан кийин дароо турмуш курууну сунуштасаңыз сүйүктүүңүздү чочутуп аласыз. Жумушта жүрүм-турум эркиндиги, бири-биринин алдындагы милдеттер боюнча талаш-тартыштар жокко чыгарылбайт. Букачар жылдызы. Материалдык жана тиричилик маселелерин чечүүгө ыңгайлуу учур. Капчыгыңыз кампайып, керектүү буюмдарды сатып аласыз. Үй жаныбарларын сатып алууга да ыңгайлуу убакыт. Үй бүлөлүк жашоодо тынчтыкты бузган абал пайда болушу мүмкүн. Андан чыгуу үчүн жакындарыңызга камкор болуп, жанынан чыкпаңыз. Кайсы бир окуя тууралуу талашып тартышкандан мурун анын чын бышыгын териштирип алганыңыз туура. Эгиздер жылдызы. Жеке инсандык жана чыгармачылык жактан өнүгүүгө жагымдуу учур. Өз жөндөмүңүздү толук ачууга жана көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болот. Мектепти жакшы окуп бүткөндөр студенттик татаал окуу материалдарын өздөштүрүүдө такыр кыйналышпайт. Романтикалык мамилелер жакшырат. Балдарыңыздын жүрүм-турумуна жакшылап көз салыңыз. Аларды тарбиялоо ишинде нервиңизди тең салмакта кармай албай калышыңыз мүмкүн. Бөйөн жылдызы. Аптада бөйөндөр эс алууга, бирөөнүн жубатуусуна же жалгыздыкка абдан муктаж болушат. Убакытты тынч жерде өткөрүңүз. Табият койнунда эс алуу сиздин жан дүйнөңүздү кайра калыбына келтирүүгө жардам берет. Апта ортосунда балдарыңызга же сүйүктүүңүзгө белек сатып алуудан баш тартканыңыз оң. Балким жакындарыңыз сизден кымбат баалуу белектерди күтүшөт, бирок бул мамилени жакшыртууга жардам бербейт. Арстан жылдызы. Иш сапарында же тажрыйбалуу адамдар менен пикир алмашууда дүйнө таанымыңыз кеңейет. Апта ортосунда көптөн күткөн кыялыңыз орундалышы күтүлөт. Мисалы, көптөн бери күтүп жүргөн адамды жолуктура аласыз. Ошондой эле көптөн бери издеп жүргөн маалыматты таба аласыз. Жакындарыңыздын пикирине карабастан өз демилгеңиз менен маанилүү иштерди жасагыңыз келип, алардын нааразычылыгын жаратышыңыз мүмкүн. Бийкеч жылдызы. Бийкечтер бул аптада ойлоп табуучулукка стейдил көңүл бурушса, көп нерсеге жетише алышат. Эгер сиз өз алдыңызча бир буюм сатып алууну максат кылып, ага акча топтоп баштасаңыз, андан керектүү сумма тез эле чогулат. Ошондой эле аптада табитиңиз ачылат. Ашыкча жеп ичүүдөн карманууга аракет кылбаңыз. Болбосо бир нече килограмм салмак кошконуңузду өзүңүз байкабай каласыз. Саякатта жүргөндө бейтааныш адамдар менен унаага отурбаңыз. Жолдо түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн. Тараза жылдызы. Алыска сапарга чыгууга камданып жүргөндөр аттана беришсе болот. Студенттер үчүн бардык зарыл болгон экзамендик тапшырмаларды тапшыруу, окуу материалдарын үйрөнүү жана түшүнүү кыйын болбойт. Апта ортосунда досторуңуздун бири карызга акча сурап кайрылышы мүмкүн. Ага акча берсеңиз да, бербесеңиз да мамиленин начарлашына алып келет. Дем алыш күндөрүн үйдөн алыс өткөргөн жакшы. Үй бүлө мүчөлөрү келишпестиктен улам урушуп кетүү коркунучу бар. Чаян жылдызы. Аптада сизди кандайдыр бир кызык жана түшүнүксүз окуялар тынчсыздандырса, ал сырдуу кубулуштарга жооп таба аласыз. Бийлик жана мыйзам өкүлдөрү менен курч маселелерди чечүүгө ыңгайлуу учур. Аны коомчулукка чыгарбоо керек. Балким сизди таасирдүү адам колдойт. Айрым демилгелериңиз жумшак каршылыкка учурайт. Эгерде сиз бардык нерсени гармониялуу бүтүшүн кааласаңыз, анда өз чечимиңизди күч жана эрктүү басым менен түртпөшүңүз керек. Жаачы жылдызы. Ишкер өнөктөшүңүз менен олуттуу пикир келишпестиктер жаралса, ортомчунун жардамына кайрылууга аракет кылыңыз. Түгөйүңүз менен келечекке биргелешкен пландарды түзүп, чогуу жүрүп, чогуу кыялдануу сиздерди бириктирет. Апта ортосунда ушак айын кептерге өзгөчө көңүл буруңуз. Алар аброюңузга доо кетирет. Эч кимге сиздин атыңызды каралоого жана маанайыңызды түшүрүүгө жол бербеңиз. Текечер жылдызы. Үйдө жана жумушта баарын иретке келтирип, тартипке салыңыз. Маселени конструктивдүү чечүүгө көңүл буруңуз. Бул убакыт тааныштар менен болгон мамилелерде чыр-чатактын күчөшүшү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Сүйүүдө сүйүшкөн кызын досунан кызганган учурлар болот. Жагымсыз сезимдердин сизди ээлеп алуусуна жол бербеңиз. Дем алыш күндөрү оор иштерди жасабаңыз. Эс алып күч топтогонуңуз оң. Суу куяр жылдызы. Балдары бар суу куярлар алардын тарбиясына көбүрөөк убакыт бөлүүсү сунушталат. Өзүңүздөгү педагогикалык таланттарды ачып, бала менен толук түшүнүшүүгө жетесиз. Сүйүү мамилеңизде сүйүктүүңүз менен баарлашууңуз кызыктуу болуп, бири-бириңизди жакшы түшүнөсүз. Дем алыш күндөрү маанилүү иштерди пландабаганга аракет кылып, жолугушуулардан алыс болуңуз. Балык жылдызы. Аптада вирустук инфекциялар менен күрөшүү ыкмаларына өзгөчө көңүл буруу керек. Организмиңиз аларга өзгөчө сезгич болот. Тиричиликте жаракат алууңуз мүмкүн. Андыктан курч нерселерди кармаганда өтө этият болуңуз. Үй бүлөлүк жашоодо чоң ата чоң энеңиз менен мурас маселесин талкуулай аласыз. Насыяга эмерек жана кымбат баалуу тиричилик техникасын сатып алууга ыңгайлуу учур.